Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Өмүралиевтердин үй бүлөсү Талдуу булактан былтыр күзүндө көчүп кеткен. Бул жолу алар калган каткан буюмдарын жыйнап, эшик алдындагы бак дарактарын караганы келишти. Үй кожойкеси Кундуз идиш аяктарын жыйнап, каралбай эйинсирип калган үйүнүн абалына кейди. Таза суу жок. Жолдорубуз начар, мектеп алыс окуучуларга. Аны ошо тууралап берден кеттик да эмне кылабыз анан кийин. Биз чака жардам болбоду, келген депутаттар ушундай немете чек арабыз, ону жактан өтө албай калдык. Мал барысы эле өткүзүп кетет наркы өткө. Кыйналдык. Жок дегенде үндүктөрүбүзгө чейин өтүп атты да. Жоготтук, айдап кетип калып атты Өзбекстан солдаттары. Көчкө туура келди да, балдарыбыз үчүн көчөбүз да эмне кылабыз. Суу келип турганда да биз берден кетпейт болчук да. Биздин ата немебиз болуп калды, балдарыбызга ата жай болуп калды да бир. Анан үй жай тыштап, бизге деле кыйын болду. Аякка барып үй салыш деле кыйын болду бизге. Эптеп жартылай бүтөрдүк, жартылай бүтпөй туру. Аксы районунун Бейрес айылындагы Талдуу булак участкасы Өзбекстандын Чартак району менен чек аралаш аймакта орун алган. Район борборунан 80 чакырым алыстыкта орун алган чек арадагы аймакта жашоо үчүн шарттын начардыгы элди көчүп кетүүгө аргасы кылууда. Тизилген катар үйлөрдүн көбүнүн азыр бузулган дуалдары гана калган. Чек арада эмне жакын канча эшектерди салып, 13 эшек алдырдым чек арада. Жактан сел келет, чоң сел келет. Үйлерди каптайт. Элдин баары көчүп кетти менден башкасы. Эмнеге ушул жака келдиңер эле 83 жылдары? Эми союз малы болгон ал убакта неме водовоздор суу ташып турган баягы. Бу жерде кармалиния болгон баягы мал чарбазы болгон да бизде. Мал чарбазына жардам бергенбиз, анан кийин жаңы жер болгондон жашоо жакшы эле болгон ал убакта. Водовоздор тынбай суу ташып турган, рейстер каптап турган. Азыр аны кийин анан эч ким катпай койду. Кел эч ким иши деле жок биз менен. Неме болду, таза суу алып келип берсе, кичине көңүл буруп койсо, границада жакшы эле да чек араны кайтарат элек. Агар биз болбогондо бу элдер Өзбекстанга качан өтүп кетет болчу? Биз мен 83 көчүп келгенде даже эшек менен отурду өзбектер тамсалып койгон болчу. Кийин кады сүрүлүп көчүшүп кетти эл көбөйгөндөн. Бул айылдагы негизги Жетиген көчөсү, айылдыктар айткандай жетүү үй жайгашкандыктан өздөрү Жетиген көчөсү деп атап алышкан. 5 жыл мурда көчүү процесси башталгандан улам азыр тургундардын деле саны кескин азайып кеткен. Бир гана ошо айылдын башында Жуматаевдардын гана үйү калды. Бизге ушу суу моюнча гана жардам берсе, деги ушу жашоо жакшы эле бир кетпейт элек. Эгер жардам берсе. Анан көбү кетип калды, ушу биз калдык. Эптеп жашап атыргы майлык. Жуматаевдардын үй бүлөсү эми бул аймакта чек араны өздөрү карап, айылга баш көз болчудай. Жамгыр жааган убак алар үчүн майрамдагыдай эле кубаныч тартуулайт. Эшик алдына орноткон идиштери сууга толуп, 1 айлык ичер сууларында камдап алышат. Айла жок, иче турган таза суу ушу. Канча убакыт ушинтип сактайсыңар? Бир жума же 10 күн, 20 күнгө чейин барат да, сактайм да эки. Тамчынын суусу да бу? Тамчы да. Жамгырдык. Ушинтип анан айлык ушул экен. Чыдайбыз ошого көндүк турмушка, баарын нерсеге көндүрөт экен турмуш. 1983 жылы Талдуу булак аймагына алгачкы жолу Телман колхозунун жумушчулары көчүрүлүп келинген. Алар колхоздун малдарына тоют камдаган фермада тракторчу болуп иштеп, бул аймакта тамеки өстүрүшкөн. Союз тараган соң айылдын шартыда оролошкон. Бир нече ирет чек арадагы айыл макамын алуу тууралуу кайрылуулары орундалбай келүүдө. Айыл өкмөткө районго аябай алыспыз. Биздин айыл өкмөтү 100 км алыста турат бизден. Районго 80 км алыста турабыз. Базарыбыз Учкоргондо Кызылжарга барабыз. Ошондо элдер кыйналып, жолдорубуз, шарттарыбыз болбогондуктан анан көчкө түшө баштады. Чек аранын маселесин жакшы такталбагандан, бу жерде мал келип уурдалганынан элдер уже тажады. Сел келип, буну караган адам жок. МЧС келип дагы көрүп кетишет, жазып кетишет, эч нерсе жыйынтык жок. Айттык, жастык, жогорку кечкече жастык, айттык, дедик, эми айылдын статусу да берилбеген, чек ара статусу да берилбеген бияка. 5 жыл мурун Талдуу булакта 20 түтүн үй бүлөдө 100дөн ашык адам жашачу. Азыр мында 8 гана үй бүлө калды. Быйыл күздө дагы 2 адам көчүүгө камынып жатат. Аймакта медпункт жана мектеп да жок. Ага барууга 7 чакырым жолду басышат.
уюлдук байланыш тартпаган аймакта кыргыз теле берүүлөрү да көрсөтпөйт. Эми негизинен мүмкүнчүлүк болушунча да шартты аракет кылып атабыз. Биз канча жолу мен жогу жакка да кат менен кайрылгам. Себеби дегенде жогу жакта бул дептин эсебин алмайынча жол өтө кыйын. Себеби өзүңөр көрдүңөр жана пайдомдон чыга албайт. Анын үстүнө окуучулардын адактан алып келгенде 7-8 километрден жөө келип мектеп окушат. Элдин шарты анан статус обязательно бул кичине элге жардам беришибиз керек. Кайрылдыңар беле буга чейин? Буга чейин кайрылганбыз. Биз кайрылып катуу жогорку кеңеш дагы билет. Бүгүнкү күндө өлкө боюнча чек арада жайгашкан өзгөчө статуска ээ болгон 61 айыл 8 участок бар. Алардын 12си Жалал Абад облусунда. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу. Буяктагы жерди дагы, муну жолду да берип, аз келгенче өмүрү өздөк претензия кылбаган. Оң тараптагы муну солдаттар турган пост жерди аз чыгып көрөсүңөр, труба өткөн эсебин убагында Өзбекстан. Эсерин курулган объекттер ошол мамлекеттин территориясында калыш керек өзү. Өзбек баланс деп туруп, буякта жерди кошуп берип атат. Биздин адамдар ушу бу дипломаттар болуп эсептелет. Буларда ранг бар эмелерде. Мынау делимитный комиссиянын мүчөлөрүндө. Неужели түшүнбөйт? Мамлекет целостно страну бузулуп атат. Кыргызстан жерин берип ататлар. Ойлонбостон туруп. 10 метр сурады. Мына коррупция деп башка кылды. Алар өтөгөчпү кайтарылып оңоло турган толтурса болот. Муну мамлекеттен кеткен жерди кайра эч ким ордун толтура албайт. Мамлекеттин жерин көздөн карайын сакташ керек. Государственная граница неприкосновенная совершенно деп коет орустар. Кол тийгиси ыйык болуш керек. А биздикилер берип атпайбы түшкелдер. Искандеров деген мен аппарат башчынын орун басары Салиев Арманов менен жолугуп сүйлөштүм. Мыкты жигит экен, сүйлөшүп барып, алдында звонить айтып, вице-премьер Жеңиш Разаковго дайындаткан, барып жолугуп кирдим. Кийин Искандеров менен жолугсам, биринчи киргенде мага таптакыр башка сөздөрдү айтты. Ал жерди жүзүн берип эмне кыласыз, аны калтырабыз, мен биякта минтип берем, тиягын катабыз, биякта кыйраттык. Мен ага ишендим, мен өзүмдөй көрдүм. Андан кийин жогорку кеңештин депутаты Эргешев Алмаз экөөбүз кирдик. Анда киргенде анын сөзү башка. Уже башкача болуп калды. Бирок мен чечип берем бул жерди дедим, макул. Андан кийин келип эл менен жолугушту, Эргешев Алмаз кошуп берип, аны айтпастан өзү келиптир. Башка адамдар. Келди да элдин башына айлантып кетти. Эми көрүп атабыз. Мына азыр 2-3 күн болду, Өзбекстандын командирлери келип туруп, 10 метр жыласаңар биздики деп берип өзөйм алып келип атат. Бул жерден бе? Аскерлер турган жерди. Мен ал жерди мамлекет эмес, мен жаныма сүрдүрүп жер пост кылып берген балдарга. Мен кайрылат элем президент Сооронбай Шариповичке. Кече эле шопур алып келип бул кызматка коюп койгон Искандеровго окшогон адам Аламанов мындан өлчө өлүк артык экен. Аламановдун убагында эмешке катышкан, мунуга жөнүндө талаш сөз болгон эмес. Эми мына деп туруп жерди берип атат. Мен президентке кайрылат элем, коопсуздук кеңеште карап, 58 Өзбекстан менен болгон спорттун участоктун ар бирин кандай чечилди? Ар бир участоктон канчасы Кыргызстанга же Өзбекстан болду? Ошону так кылып көрмөйүнчө болбойт. Чүнтүк куймалашып Кыргыздын жерин бүт беришип атат. Мен муну жерге нааразымын. Кыргызстандын жерин кандай беришке акысы бар булардын? 93 гектар Кыргызстандын жери болсо, аны 63 гектарга түшүрүштү. Макул дедик. Андан кийин 63 54 болуп калыптыр. Эмне? Кыргызстандын жерин 40 берише береби? Эмне торт бул Кыргызстандын жери? Мына 78-жылы чегараны 90 гектар аныктаган адам тур. Точкасына чейин айтып тур. Бага чейин канча метр бар? Кеминде 20 метр бар. Турбадан ягына 10 метр кошуп берип атат. Бу эмне деген нерсе? Өзү мунагы жол, ана эстеп 150 метр келсе, ушулар өтөт деп өзбектер жүргөн. Азыр эле кандай эле булардын 93 гектарды 54 кылып, Арабандан 35 гектар берип, биздин жерлерди кошуп берип, бу эмне деген нерсе өзү? Мен азыр ооруп атканыма карап силердин келишти күттүм, больницага да жатпа. Ушуну бир көчөтүп элге жетсин. Президентimiz Сооронбай Шарипович көрсүн деп. Сооронбай Шарипович коррупционер жеген эртеге салды ордуна келтириле турган. Мамлекеттин кеткен жер ордуна келбейт. Көңүл буруңуз. Искандеровдон 58 талаш участоктун ар бир оюнчу атчыт алыңыз. Кайсы канча проценттен кетти? Сизден сураныш, буларды тартипке салыңыз. Жердин, мамлекеттин бүтүндүгү бузулуп атат. Бул эртең кайтпайт кайра. Мына көрүп атырыңар, узун. Мына эки тараптан